Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде пенде өзүнүн буюмун урдатып жүргөн болсо, же залымдарга, баскынчыларга, рекеттерге тартырып жүргөн болсо мал мүлкүн, мына ошол адамдын алар менен болгон мамилеси кандай болуш керек? Мына ушул тууралуу кыскача айта турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ууруларга, залымдарга каргыш дуа бергенден, аларга тетири дуа кылгандан кайтарган. Анткени Айша энебизден риваят келет. Айша энебиз айтат: "Сурикот милхафати", мен кийимимди урдатып жибердим дейт. Ошол үстүнө кийип жүргөн бир көйнөгүн. Фадa'утуллах аля сахибиха, анан мен ууру адамга тескери дуа берип каргай баштаган кезимде, факала наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага төмөндөгүчө айтты: "Ла тусаббихи алейхи даихи бизанбихи". Айша, ага тетир дуа берип уурунун күнөөлөрүн жеңилдетпе, анын күнөөсүн ошол бойдон таштап кой деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ууруга тетир дуа кылгандан кайтарды дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде биз мал мүлкүбүздү урдатып жибере турган болсок, же тартырып жибере турган болсок, бул дүйнө мусибаттарынан болгон бир мусибат. Мына ушул нерсе менен биздин күнөөлөрүбүзгө кафарат болот. А эгерде сабыр кыла турган болсок, Аллах Таала бизге улуу ажыр сыйлыктарды берет. Эми ушул мал мүлкүбүздү биз залым адамдарга алдырып жибере турган болсок, же урдатып жибере турган болсок, эртең кыямат күнүндө Аллах Таала зулум көргөн адамга мына ошол залым адамдан акысын алып берет. Залым адамдын жакшылыктары, сооптор боло турган болсо, мына ошол сооптор менен мазлум адамга төлөп берет. А эгерде жакшылыктары жок боло турган болсо, анда ошол мазлум адамдын, зулум көргөн адамдын күнөөлөрүн ошол залым адамга жүктөп берет. Мына ошондуктан эгерде инсан бул дүйнөдө залым адамга дуа кылып кое турган болсо, мына ошонун күнөөлөрүн кечирилишине себепкер болот. Же инсан өзүнүн акыларын алдырып жиберет, мына ошого дуа кылуу менен. Анткени мазлум адамдын, залым адамдын үстүндө акысы болуп калат, анын буюмун тартып алган себептүү. А эгерде инсан дуа кыла турган болсо, анын акысы кемип калат. Ал залымдын ошол кылган зулумдук күнөөсү кечирилип кете берет. Инсан канчалык ага дуа кылган сайын. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз кайтарып атат: "Сабыр кылгының, ага тескери дуа кылбагының, ага дуа кылыштык менен анын күнөөлөрүн жеңилдетпегин, Айша, сабыр кылгының, эртең кыямат күнүндө сен акыңды аласың" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошентип кайтарып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз залым адамдарга дуа кыла турган болсок, ууруларга дуа кыла турган болсок, алардын күнөөлөрү кечирилип, биз акыбызды бул дүйнөдө эле алып, эртең кыямат күнүнө барганда залым адамдар биздин акыбыздан да кутулат экен, өздөрүнүн күнөөлөрүнөн да кутулуп калат экен. Ошондуктан биз аларга дуа кылбастан, тескери дуа бербестен, каргыш дуа кылбастан сабыр кыла турган болсок, анда кыямат күнүндө биз акыбызды сөзсүз түрдө алат экенбиз. Ошондуктан Айша энебиз айтат: "Мен да аля мен заламаху факады интасара" дейт. Ким залым адамга дуа кыла турган болсо, чындыгында ага жардам бериптир дейт. Ооба да, эгер ага дуа кылып отурган болсо, анын күнөөлөрү кечирилген болсо, өзүнүн акысынан дагы куржалак калган болсо, ошол адамга жардам берген болуп эсептелинет. Дагы кээ мурунку алымдардан келет: "Анна роджлан латама роджлан" дейт. Бир кишинин бетине бир чапты дейт. Факала, ошол жанагы зулум көргөн адам төмөндөчө дуа кыла баштады: "Аллах минкана заламани факфини", Аллах, эгер ошол киши мага зулум кылган болсо, ага өзүң жетиштүү болгулуң дегенде, бул жактан карап отурган Ал-Масрук деген чоң алым бар. Ал айтат: "Код истафайта", сен акыңдын баарын алып бүттүң, кыямат күнүндө сага эч кандай акы калбады дейт. Дагы кээ алымдар айтат: "Дуау кисос" дейт. Ага тескери дуа бериштик, ууруну каргаштык, залымдарды каргаштык, бул кисос болуп эсептелинет дейт. Андан өзүнүн акыңды алган болуп эсептелинесиң дейт. Дагы бир киши Умар ибн Абдул Азизге ушундай арызданып келет. Бирөө зулум берип койгондо,
важала якофихи дейді. Бирок ошону сөгүп аткан болот, ага каргыш сөздөрүн айтып аткан болот. Ошону Умар Абдулазиз ошол кишиге карап туруп, иннака ин талқаллаха ва мазламатука кама хия хайрун лак. Кыямат күнүнө барган кезде сен Аллах Таалага мына ошол зулум көргөн нерсең менен жолукканың сен үчүн жакшыраак дейт. Ага каргыштуу айтып, мына ошол зулум көргөн нерсеңдин баарын түгөтүп алгандан көрө деп мына ошентип айтат. Мына ошондуктан инсан кимге каргыш көргөн адамына, залым адамга дуа кыла турган болсо, анын акысы мына ошончолук азая берет. Ошентип өзүнүн толук акысын алганга чейин барып калат. Анан тиги адам эмне? Залым адам кыямат күнү барган кезде күнөөдөн таптаза болуп, ошол залым адамга беркик инсан жардам берген болуп калат. Дагы кээ бир алымдар айтат: "Лаулу аннан наса ядууна ала мулукихим ла уджила ли мулукихим иқабан" дейт. Эгерде эле адамдар залым падышаларга тескери дуа берип, аларга каргыш дуа айтпаганда эле дейт, анда залымдарга дейт, алардын азаптары эртелетип бул дүйнөдө берилмек дейт. Алардын дуа кылган себептүү залымдардын күнөөлөрү кечирилип, алардын азаптары не болот дейт? Кечиктирилет дейт. Ал эми мазлум адамдар өздөрүнүн акыларын мына ошентип залым падышаларга дуа кылып, акыларын толук алат дагы, Аллах Таала булардын азабын көтөрүп жиберет деп мына ошентип айтат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде зулум көрүп кала турган болсок, буюмузду урдатып жибере турган болсок, анда сабыр кылганыбыз жакшы. Имам Ахмад рахимахуллаху таала айтат: "Лайса сабирун мен да аля мен заламаху" дейт. Залым адамга дуа кылыштык бул сабырдуулуктан эмес дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин абдин зулима би мазламатин", кайсы бир пенде бир зулум көрүп кала турган болсо дейт, кийин ошол нерсеге сабыр кылып, Аллах Таала үчүн кечирип жибере турган болсо, Аллах Таала бул адамдын урмат сыйын көтөрөт жана ага жардам берет деп айтат. Дагы башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма задаллаху абдан би афуин илля иззан", кайсы бир пенде залым адамдын кечирип кое турган болсо, Аллах Таала бул адамдын иззаттуулугун көтөрүп коет деп айтат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, шарият боюнча эгерде сизге бирөө зулум берген болсо, ошол адамга каргыш дуа айтууга, аны бир сөгүүгө сиздин акыңыз бар. Шарияттан сизге мына ушундай бир акы берилет. Бирок мына ошол акыны сиз кыямат күнгө сактап койгонуңуз жакшы. Кыямат күнүнө барганда мына ошол акыны алганыңыз жакшы. Бул дүйнөдө ага каргыш дуа айтып, ошол акыңызды жок кылып, теги залым адамдын күнөөсүн жеңилдетип койгондон көрөк. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла юхиббуллаху жахра би суи минал каул илля мен зулима". Аллах Таала ашкере жаман сөздөрдү айтканды жактырбайт дейт. Бирөөлөргө каргыш айтып, бирөөлөрдү урушуп, сөккөндү жактырбайт. Бир гана ким зулум көрүп кала турган болсо, мына ошол адамга гана мүмкүн. Мына ошол адамга гана урсат дейт. Бирөөлөргө ошентип тескери дуа кылганы ошол адамга гана урсат дейт. Бирок, урматтуу мусулман бир тууганым, сабыр кылганыңыз, өзүнүн акыңызды сактап калганыңыз жакшы. Бирок ага дуа кылган кезде өзүңүздүн акыңызды да жок кылып, дагы ашыкча дуа кылып жибериштен этият болуш керек. Ашыкча дуа кылып жибере турган болсоңуз, анда сиздин акыңызга күнөө болуп калат. Мына ошол залым адамдан эртең кыямат күндө сизден келип өзүнүн акысын талап кылып калат. Мындан биз этият болушубуз керек. Ал эми залым адамга дуа кылган кезде ага жакшы дуа кылып койгон жакшы. Бул ошол пайгамбарлардын сүннөтү жана биздин мурунку алымдардын дагы үйрөткөн адептеринен мына ушундай. Эгерде залым адамга биз дуа кыла турган болсок, ошол адам жок болсун, Аллахтан каргышында калсын, үйү күйүкпөсүн, машинасы күйүкпөсүн, буту шал болуп калсын, көзү көрбөй калсын деп дуа кыла турган болсок, анда биз шайтанга жардам берген болуп эсептелинебиз. Кээ бир алымдар айтат, бир алымдын буюму урдалып калган кезде төмөндөбүчө дуа кылган экен. Аллахума инкана факиран фагнихи. Аллахым, эгерде ошол урдаган адам муктаж болуп, кедей болгон болсо, мына ушул менин буюм менен аны байытып койгонуң дейт. Эгерде ал адам эч нерсеге муктаж болбой эле, жөн эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, дагы ашыкча мал дүйнө жыйнаш үчүн урдаган болсо, анын жүрөгүнө хидаят берип, туура жолго баштап койгонуң деп, мына ушундай дуаларын айтышат эле дейт. Дагы кээ бирлер айтат: ла якбуранна алейка зулмун мен заламака. Саңа бирөө зулум кылгандын зулуму саңа оор келип кетпесин дейт. Анткени саңа зыян берем деп, ал адам сенин пайдаңа өтүп алды дейт.
Фудайл ибн Ияд айтады: "Хасанатука мин адувика аксару мин садиқика" дейді. Сенің душманыңдың саңа соғып бергені сен досыңа қарағанда көбірек болады дейді. Анткени душманың сені ертелі кеч сені қарғайды, сені ғибат қылады дейді. Ошол ғибат кылыш менен, сенің қарғаштық менен саңа күнү түнү сооптор жазылып берет дейді. Эгерде сен ага дуа кылбай турган болсоң эле дейт, Аллахумма ахлиху, Аллахым ошо душманны жок кылгын деп дуа кылбай турган болсоң эле сен акыңды толук ала бересиң дейт. Балким ага дуа кылгының Аллахумма аслиху, Аллахым ошол душманымды оңдогун, ошол жаман ишинен кайтаргын деп дуа кыла турган болсоң, сен дуа кылганың үчүн да соо аласың. Ал эми сага душманың жаман дуа кылган үчүн дагы, сени гыйбат кылган үчүн дагы сен соопторго ээ боласың деп мына ушинтип насихат берген экен. Ал эми ага жаман дуа кыла турган болсоң, ага тескери дуа кыла турган болсоң, анда шайтанга жардам берген болосуң. Ал эми шайтандын жаралгандан берки эң чоң максаты бул не? Адам баласын жок кылыштык, кор кылыштык, дозокко алып кириштик. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде биз буюмузду урдап жүрө турган болсок, ошол ууру адамга дуа кылыштан этият болушубуз керек экен. Анткени биздин өзүнүн акыбызды алдырып жүрөт экенбиз. Бирок дуа кылган кезде дагы ашыкча дуа кылып кое турган болсок, бизге күнөө болуп кайтат экен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда бир киши мына ушундай оорулук келип кармалат. Кармалган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан 3 жолу сурайт: "Сен урдадыңбы?" дегенде, "Ооба, урдадым" деп мойнуна алганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жанагы зулум көргөн адамды чакырып, буюмун урдаткан адамды чакырып туруп, "Кел, бул адамга истигфар айткының, бул адамдын күнөөлөрүн кечирилсин, Аллахтан тилегин" деп туруп, истигфар айтырып, дуа кылдырып туруп, анан ошол адамдын колун кесет. Дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тоорунда ушундай окуя болот. Бир адам арак ичип, хат тургузулат. Албетте шариятыбызда арак ичкен адамга 80 балак урулат. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамды урган кезде жандагы адамдар дуа кылып жүрөт ошол адамга: "Ахзакулла, Аллах таала сени коргосун, Аллах таала сени бактысыз кылсын" деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы кишиге карап туруп: "Ла тaqul хаказа, мынтип дуа кылбагының, мынтип каргыш дуа кылбагының, вала туину шайтан алейхи, эгерде мындай дуа кыла турган болсоң, сен шайтанга жардам берген болосуң, вала такуну ауна шайтан ала ахикум, өзүңөрдүн мусулман бир тууганыңарга шайтанга жардамчы болбогула" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо уур адамдарга, залым адамдарга тескери дуа кылгандан бизди кайтарган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ууруларга, залымдарга тескери дуа кылыштан биз сактана турган болсок, эртең кыямат күнүндө сөз түрдө өзүбүздүн акыбызды алат экенбиз. Тескеринчеси аларга биз жакшы дуа кылышыбыз керек экен. Аллах алардын жүрөгүн оңдо, аларга хидаят бергиниң. Ошол менин буюм менен эгерде муктаж болгон болсо, ошол менен аны бир байытып койгонуң, башкалардын буюмун урдабай турган кылгының деп, мына ошентип биз дуаларды берип коюшубуз керек экен. Ал эми ага дуа кыла турган болсок, өзүбүздүн акыбызды дагы алдырып жиберген болот экенбиз. Каргыш дуа бере турган болсок, анан алардын күнөөлөрүн дагы тазалап, жеңилдетип коет экенбиз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.